Садыр Жапаров башында турган президент администрациясынын командасы кыргыз футболунун 100 жылдыгына арналган футбол боюнча достук оюнга катышып жатат. Иш-чара кыргыз футбол биримдигинин демилгеси менен уюштурулган. Жапаров турнирдин башкы максаттары кыргыз футболунун 100 жылдыгын белгилөө, ошондой эле ардагерлердин оюн аркылуу жаштардын көңүлүн спортко буруу экенин белгиледи. Бул өз кезегинде өлкөдөгү спортту өнүктүрүүгө жана сергек жашоо образын жайылтууга салым болот. Футболдук турнирде президенттин администрациясынын ата мекендик футболдун ардагерлерин жалпыга маалымдоо каражаттарын спорттук федерациянын өкүлдөрүнүн, бизнес коомчулугунун жана маданият ишмерлеринен куралган жалпы 6 команда бар. Булак ынтымак KG. Бүгүн 17 декабрда кыргыз футболунун 100 жылдыгына арналган футбол боюнча достук оюн өтүүдө. Ага өлкө башчы Садыр Жапаров, УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев баштаган саясатчылар ойногон президенттин администрациясы командасы да катышууда. Анын алкагында саясатчылар экинчи оюнун федерациялар командасына каршы ойношту. Оюн башталып калыстын ышкырыгы жаңырары менен Садыр Жапаровго тарапташтары ыңгайлуу пас узатышып, ал мүмкүнчүлүктү текке кетирген жок. Арадан бир нече мүнөт өтпөй Жапаров эсепти 2-0 кылды. Кийин оюндун экинчи бөлүгүндө федерациялар командасы 2 гол киргизип, эсепти теңешти. Бирок оюндун соңунда дарбазанын үстүнкү бурчуна алыстан таамай сокку узаткан Жапаров командасына жеңишти алып келди. Муну менен ал хэт-трик жасады. Булак Супер KG. Токио 2020 жайкы Олимпиада оюндарынын күмүш байгесинин ээси, күрөш боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Айсулуу Тыныбекова күйөрмандары менен социалдык тармактагы баракчасы аркылуу суроо жооп форматында сүйлөштү. Күйөрмандарынан көбүнчө жеке жашоосуна байланыштуу суроолор берилген. Тыныбекованын катталуучулары анын качан турмушка чыгаарын, жигити барбы деген сыяктуу суроолорго жооп алгылары келген. Өз кезегинде Тыныбекова көпчүлүктү кызыктырган суроого атайын пост жазып чыгарбасам болбой калды деп жазат. Булак Супер KG. Садыр Жапаров Facebook аркылуу төмөндөгүдөй өзүнүн пикирин билдирип чыкты. Анда мындай деп жазылат: "Мен ар кандай саясий маселелерге байланыштуу шак сөздөргө көңүл бурбай жооп бербей эле коеюн дегем. Бирок айрым учурларда жооп бербесең калктын калың катмары мындай чындыкка коош болгон кептерден күмөн санап, айрымдары болсо ишенип алышат экен. Айлана чөйрөмдөгүлөр жооп бербей эле коюңуз. Буларга жооп бериш сиздин деңгээл эмес деп чыгышат. Мен жалпы элге мурдагылардын катасын кайталабайм" деп сөз берген. Эми кечеги Жанар Акаевге байланыштуу маселе боюнча: "Жанар иним, өзүңдүн ишиң толо арам болсо эле, мени да өзүңдөй ойлого. Тескерисинче, БШКнын төрайымы Шайлдабековага кимдир бирөөлөр барып, президент менен макулдаштык. Жанар Акаевди колдоп койсун деди дешиптир. Мен Шайлдабековага бир гана мыйзам талабы жана адилеттүүлүк менен чечкиле. Эч ким силердин ишиңерге кийлигишпесин дедим. Ким барганын атын да сураганым жок. Аны БШК төрайымы өзү айтсын. Биз шайлоо башталгандан бүгүнкү күнгө чейин борбордук шайлоо комиссиясынын бир дагы ишине кийлигишпедик. Мыйзамсыз чечим чыгарышса, өздөрү керт баштары менен жооп беришет. Башынан эле ушундай талап коюп келе жатам. Ал эми Токтобүбү Оргалча боюнча ушундай талапкер бар экенин ушул тема чыкканда билдик. Токтобүбү айымды Айгүл Жапаровна эмес, атасы да тааныбайт. Мурда Эл үмүтү партиясына чаптап жүрдүңөр эле, эми Альянс партиясына чаптайсыңарбы? Альянс партиясы өздөрүн оппозициялык партиябыз деп жүрүшпөйбү? Айгүл Жапаровна депутаттын тагдырын чечмек турсун, бир уборщицаны да кызматка койгон жок жана койбойт дагы. Анын бир эле иши бар: жетим жесирлерге жардам берүү. Мындан ары ушундай ушактардан алыс болушуңуздарды суранамын. Эң кызыгы, бир ай бою жетелешип алып, эл кыдырып, бири-бириңерди оозуңар талганча мактап жүрүп, анан эми бүгүн кайра шпион уйгур четтен келген деп жамандап калганыңар Кудайга да жакпайт. Ал эми аялдардын квоталары боюнча баарыңар эсеп чотту жакшы билесиңер. Комиссия түзүп барып, БШК менен биргеликте санап чыккыла. Мыйзам боюнча 30% кем эмес аял болуш керек деп турат. Эгер 30% ашып кетип, анан эле БШК Жанардын мандатын тартып алып, туура эмес чечим чыгарып жаткан болсо, анда иш козгоп, жоопко тарталы, деди Жапаров. Кыргызстандын чек ара кызматы Тажикстандын көчө бою айылында курал колдонуусу мыйзамсыз экендигин билдирди. Кечээ 16 декабрда кыргыз-тажик тилкесинде курал колдонуу менен жаңжал чыккан. Чек ара кызматынын басма сөз кызматы билдиргендей, Кыргызстандын жарандары Баткен облусунун Баткен районундагы көчө бою жергесинде курулуш иштерин жүргүзүп жатышкан. Ал жерге Тажикстандын чек арачылары келип, курулушту токтотууну талап кыла баштаган. Ошентип ооз эки урушуу жаңжалга айланып, анын жүрүшүндө
тажик аскер кызматкеринин бири Макаров тапанчасынан асманга 4 жолу ок аткан. Ошол замат Кыргызстандын Баткен багыты боюнча чек ара өкүлү менен Тажикстандын Исфара багытындагы чек ара өкүлүнүн жолугушуусу болду. Тажик тарап курал колдонуунун туура эмес болгонун моюндашты. Анткени Кыргызстандын жарандары курулуш иштерин чек арага жакын эмес, көчө бою айылдын ичинде жүргүзүп жатышкан. Тажикстандын чек ара өкүлү жаңжалдуу кырдаалга жол берген аскер кызматкерине карата чаралар көрүлөрүн билдирди. Мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде абал туруктуу деп бааланууда. Булак ынтымак KG. Ош шаардык соту инисинин өлүмүнө шектелип кармалган адамды 7 жыл 6 айга эркинен ажыратты. Бул тууралуу Ош облустук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Өкүм кечээ 16 декабрда чыккан. Сот ишти жазык кодексинин 130 адам өлтүрүү беренесинен 138 берененин ден соолукка оор зыян келтирүү пунктуна которуп, айыпталуучуга 7 жыл 6 ай жаза белгиледи. Бул жерде атайлап өлтүрөм деген ой түрткү болгон эмес. 5 күндүн ичинде өкүм жазылгандан кийин дагы кенен кабар берилет деп айтылат маалыматта. Ушул жылы 21 сентябрда эртең менен Ош шаарындагы Манас ата муниципалдык аймактык башкармалыгында адам өлүмү менен коштолгон окуя катталганын Турмуш басылмасына өздүк булактар билдирген. Аталган окуяны Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы тастыктаган. Анда айтылгандай бир туугандардын ортосунда чыр-чатак чыгып, агасы өзүнүн бир тууган инисин бычактап өлтүргөн деп кабарланган. Кийинчерээк маалым болгондой, бир үйдө чогуу жашаган бир туугандардын ортосунда өз ара чыр-чатак чыгып, 1993 туулган мөбө өзүнүн 1993 туулган бир тууган инисинин санына бычак сайган. Жабырлануучу көп кан жоготкондугуна байланыштуу ошол жерде каза болгон. Булак Турмуш KG. Бүгүн президент Садыр Жапар башына турган президенттин администрациясынын командасы кыргыз футболунун 100 жылдыгына арналган оюнга катышат. Иш-чара Кыргыз футбол биримдигинин демилгеси менен уюштурулган. Оюнга президенттин администрациясынын ата мекендик футболдун ардагерлеринин жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана спорттук федерациялардын өкүлдөрүнүн, бизнес коомчулугунун, маданият ишмерлеринин командалары катышат. Оюндар Спорт КТРК телеканалынын түз эфиринде жана социалдык тармактардын баракчаларында чагылдырылмакчы. Түз эфирдин башталышы 13:45. 10 декабрда Кыргыз футболунун 100 жылдык мааракеси салтанаттуу белгиленген. Кыргызстанда биринчи футбол оюну 1921 жылы Пишпек азыркы Бишкек шаарынын жана Верный азыркы Алматы шаарынын командаларынын ортосунда болгон. Кыргызстандын Алга командасы СССР чемпионатында 1 жана 2 лигада ойногон. Учурда Кыргызстандын премьер-лигасында 8 команда бар. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы 2018 жылы Азия кубогуна жолдомо алып, ФИФАнын рейтингинде 75-орунга көтөрүлгөн. Бул кыргыз футболунун тарыхындагы эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Булак Азаттык KG. Ош шаарында кечээ 16 декабрда жаңы жылдык балатынын оту жанды. Салтанатка шаар мэри Алмаз Мамбиятов, шаар тургундары жана жаштар катышты. Иш-чарада жаңы жылдык ырлар жаңырып, жаштардын бии менен коштолду. Алдыда аянтта жарманке уюштурулуп, мында келгендер эс алып жүрүүсүнө ыңгайлуу шарт түзүлөт. Эскерте кетсек, быйыл Ош шаарындагы балатынын бийиктиги 31 метрди түздү. Булак Супер KG.